Söz bir adamdın gözünü açat, bir adamdın jolunu açat. Barıdan murda жүрөгүн açat. Söz жөнүндө söz. Урматтуу көрөрман, угарман. Бул сөз деген бул өзүнчө дүйнө. Болбосо дүйнөнүн баары сөздөн турат. Мына ошон үчүн ушул сөз дүйнөсү жөнүндө өзүнчө бир кеп кылсак болот. Анткени бул биздин жашообуз сөз. Биздин жашообузду дагы өзү сөз сактап турат. Сөз жашоонун көркүн ачып турат. Сөз адамдарды байланыштырат. Сөз менен адам жашайт. Ошон үчүн бул сөздүн мааниси, ролу адам турмушунда өзгөчө чоң. Дүйнөнү дагы, ааламды дагы сөз сактап турат деп айткым келет да. Антпесе сөз болбосо, адам сүйлөшпөсө, баарлашпаса, адамга оңу жок. Сөз менен сүйлөшүп ынтымакка келбесе, дүйнө кыйрап түшөт. Сөз менен ажайып дүйнө кооздугун айтпаса, дүйнөнүн ажары ачылбайт. Сөз өзү керемет. Сөз өзү энергия. Ошон үчүн сөздүн оң жана терс жагын ажыратып карасак болот. Оң энергия менен жашаган адамдын сөзү дагы оң энергиялуу болот. Терс энергия менен жашаган адамдын сөзү дагы терс энергия менен толуп турат. Ошон үчүн сөз адамды жашатат, сөз адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн. Мына ошол китепте бир канча 20-дан ашык тема бар. 20-дан ашык тема өзүнчө этюдтар менен берилди. Ошол этюдтардын ичинин ар биринде сөздүн ар кандай күчү, сөздүн мааниси, сөздүн педагогикалык ролу, сөздүн кереметтери, шунун баардыгы берилген. Бул жерде мындай деп айтылат бир жеринде. Сөз адамдын көзүн ачат, сөз адамдын жолун ачат, сөз адамдын жүрөгүн ачат. Демек, мына ушундай сөздүн күчү, сөздүн керемети бул айтып түгөнгүс. Мен бул жерде сөздүн баардык табиятын айтып түгөтө албайм. Анын үчүн ушу китепти окурман өзү окуп, талдап, өзү жыйынтыкка келсе болот. Мен ушул жерден бир нерсени айтайын. Бул эне тилдеги сөз адамдын күч кубаттуу, мындай алганда аны тарбиялоочу, күчкө эгедер эң биринчи керемет касиет ушул эне тилде. Эне тилде ар ким өз жан дүйнөсүн айтып жеткизе алышы мүмкүн. Эне тилде өзүнүн элинин, ата журтунун бүтүндөй жан дүйнөсүн ачып бериши мүмкүн. Эне тили адамды адам кылат. Эне тилден адашкан, ата журттан адашкан адам бул жетим деп айтылат. Ошон үчүн эне тилибизде болсун, ата журтубузда болсун, ошол мына ошондо биздин бактыбыз толуп турат. Урматтуу окурман, көрөрман, мен сиздерге ошол сөз ыйык, сөз керемет деген тема менен ачылган жана бүткүл сөздүн табиятын батырган мына ушул китепти сиздерге окууга сунуш кылам. Söz bir adamdın gözünü açat, bir adamdın jolunu açat. Barıdan murda жүрөгүн açat. Söz жөнүндө söz.